бойдон калуу андан кыйын дейт. Осмонов деп жазып коюптур. Мындай аябай Чыңгыз Айтматовдун дагы сөздөрү бар го ушундай. Популярный сөздөр. Мына суроо жагып кетти, азыр келип карап келет. Макул, адам болуу деген адам болуш керек. Бирок адам болуу деген эмне деген сөз? Мындай стандарт барбы? Өлчө. Кантип өлчөйбүз адам болуу дегенде? Адам бойдон калуу ошо стандартын өтүп кетсе, значит адам болбой калды деш үчүнчү. Мисалы үчүн мындай мисал келип кетти. Алкаш болуп кетсең адам болбой калдың да уже. Бирок күнүнө бир 50 грамм, 100 грамм же павуханды ичип койсоң, нормально эле адам болуу деген сөзбү? Же 5 мал намаз окуш керек, ошондо адамсыңбы? 1 мал намаз окусаң адам болбой каласыңбы деген сөзбү? Кандай ушу стандарт кандай болот өзү? Ушу жазуучуларыбыз сөздү айткандан кийин ошо сөздүн чечмелеп жашоого мындай жашоодо кандай болот экен ошол сөздүн орду көрсөтүп берип да кетсе жакшы болмок да. Же көрсөтүп берди беле, балким, мен билбейм. Жазгыла комментарийге.